Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында өтө даамдуу пицца жасайбыз. Эгер ушул менин рецептим менен жасасаңыздар, пиццаңыздар камыры жука, өтө даамдуу болуп чыгат. Конокторуңарга, үй бүлөңүздөргө жасап берсеңиздер, баарына жагат деген ойдомун. Анда эмесе видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Пиццанын камырын даярдаганга киришебиз. Ал үчүн идишибизге 150 грамм жылуу суу жана 150 грамм жылуу сүт куябыз. Анын үстүнө 1 чай кашык туз, 1 аш кашык кум шекер жана 1 чай кашык дрожь салабыз. Дрожьту салгандан кийин кум шекери, тузу эригенче венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырабыз. Даяр болгон массабызды бетин пищевая пленка менен жаап, жылуу жерге 15 мүнөт коюп коебуз. Мынакей достор, 15 мүнөт өттү. Биздин дрожжубуз бир аз көтөрүлүп калды. Эми даяр болгон аппарабызды ачып, үстүнө унду электен өткүзүп кошуп алабыз. Унубузду кошуп алган соң, анын үстүнө жарты стакан суюк май куябыз. Майды куюп алган соң, жумшак камыр илейбиз. Камыр колго жармашпаш керек. Эми үстүн пищевая пленка менен жаап, жылуу жерге 1 саатка коюп коебуз. Камырыбыз 2 эсе көтөрүлүш керек. Камырыбыз көтөрүлгөнчө салмасын даярдайбыз. Ал үчүн колбаса, помидорду туурап, сырды теркадан өткүзүп алабыз. Мен бүгүн соусуна майонез менен кетчуп жагамын. 1 саат өттү, биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлүп даяр болуп калды. Эми камырыбызды алып, майда бөлүктөргө бөлүп, тоголоктоп баарын даярдап алабыз. Пиццанын камырын жайганга киришебиз. Мен ар бир камырды жайганда, камырдын астына пергаментный кагазды төшөп алдым. Эми камырыбызды жука кылып, тегерек кылып жайып алабыз. Даяр болгон камырды пергамент кагаздын жардамы менен противенге салып алабыз. Мен бүгүн соусуна кетчуп менен майонезди колдондум. Эгер сиздер кааласаңыздар, кетчуптун ордуна томатный пастаны да салсаңыздар болот. Майонез менен кетчупту салып алгандан кийин экөөнү жакшылап аралаштырып, щетканын жардамы менен тегиз жагып чыгабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй камырдын бетин вилка менен ушундай чегип чыктым. Кийин бышып атканда ортосу көтөрүлбөй тегиз бышат. Пиццанын салмасын өз каалоолоруңуз боюнча жасасаңыздар болот. Видеодо көрсөтүлгөндөй камырдын бетине колбаса жана помидорлордун баарын коюп чыгабыз. Колбаса менен помидорлорду коюп алган соң, алдын ала кызытылган духовкада 20 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин пиццабыз 20 мүнөт духовкада бышып чыкты. Эми үстүнө сырды сээп, сыры эригенче дагы 5 мүнөт духовкага салып алабыз. Беш мүнөт өттү, биздин пиццабыз даяр. Мени менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара.